Так, достор, баарыңыздарга ассаламу алейкум. Бүгүн бизде разгон депозита болот $20. И бүгүнкү биздин ушундай максатыбыз койдук да $20 хотя бы бир 200–500 чейин көтөрүшүбүз керек болот да. Бүгүн счёттон сейфиме $52.241 которуп койдум да. Сейф деген бар бул жакта. Акчаңыздарды ушул платформада даже сактап, даже инвестиция кылсаңыздар болот да. Вот. Итак, давайте азыр торговый площадкага киребиз. Балансыбыз $20 көрүп атканда деле бүгүнкү биздин жыйынтыктарыбыз аябай жакшы болду. $2533 экен даже бүгүнкү прибыль да. И бул прибыльди бардык статистикаларыбызды биздин телеграмыбызда байкасаңыздар болот да. Бүгүн бизде аябай жакшы торговля болду. Телеграм VIP чатыбызда 37 сделка ачылды и 70% прибыльдүү сделка бардыгы жабылды да. Прибыль $1449 болду да. Азыр бул статистика, конечно же, биз стримде кылган кошулуп кетти да, ошондуктан пайда кичине көбүрөөк болуп атат. Так, бүгүнкү биздин задачабыз балансты $20 анти-мартингейл менен биз счетубузду азыр хотя бы давайте $3 көтөрөлү да, анти-мартингейл боюнча. Технический анализ менен анализдейбиз и также бир индикаторду калтырып коебуз. Индикаторду мисалы аллигаторду калтырып коелу да. Мынакей полностью өчүрөйүн. И бул жерден мисалы биз индикаторго киребиз и аллигатор деген бар да. Аллигаторду кошуп алабыз. Всё. И ушул индикатордун жардамы менен дагы кээ бир сделкаларды ача алабыз. Так, биринчи сделкам $20 болот. $20 ачабыз. Так, валютная параны тандайбыз. Уровеньдерди издеп табабыз. Жакшы учурлардан биз, точнее даже биз жакшы билген учурларды табышыбыз керекпиз да. Кайсыл жерде көп сделкаңар плюс жабылат, ошондой моменттерди издеп табышыңар керек да. Бизде бир попытка болот, достор, потому что биз акыркы 3-4 сделкабызды полный суммага ачабыз да. Ошол менен биз балансыбызды бат көтөрүп кетебиз. А если $20 мындай $1 ачып торговля кыла берсеңер, бул жөн эле мындай ойун болуп калат да. Жөн эле $1 ачып берсеңер, бул эч кандай результат болбойт, ошондуктан балансыбызды азыр биз көтөрүшүбүз керекпиз да, агрессивно. Так, давайте бир валютная параны тандайлы. Так, биринчи сделкам аут доллар OTS болот. Бул жерден 1 мүнөткө сатам. Бизде мынакей астыңкы уровень бар экен. Мен уровеньдерге чейин түшөт деп сделкамды ачып атамын, потому что график уровеньден уровеньге жылат да. Бул жактардан биз дагы уровеньдерди коюп койсок болот. Давайте ушундай кылайлы. Так, бул жакта мынакей уровень бар экен. Үстүдө дагы бир уровень бар экен. Мынакей ушул жактарда уровеньдер бар экен да. Азыр мен ушул уровеньге чейин түшөт деп мен сделкамды сатууга ачып атамын да. Уже график үстүнкү уровень сопротивлениядан кайтып атканда мен сделкамды ачып атамын да. Вот. И биринчи сделкабызды походу успешно плюска жабабыз. Доходность 92%, $38. Блин, ача албайт экенбиз, пока сделкабыз плюска жабылмайынча да. Балансыбыз бизде азыр $0 деп турат да. Так, күтөбүз, достор. 3, 2, 1, 0 и биринчи сделкабызды плюска жаптык, достор. Так, кийинки сумма сделкам дагы бир жолу ва-банк болот. Бул жактан мен уже жогору ачканга туура келип калат, достор. Анткени бул уровеньде көрүп атканда деле реакция болуп атат. Бул уровеньден бизде эми жогору кетиш керек. Бул жакта сатып алуучулар сатып алыш керек бул уровеньден. Мынакей бул жакта дагы ушундай болуп туруп эле келип туруп резко көтөрүлүп атат да. То есть ушундай моменттер тоже иштейт да. Уровеньден уровеньге сразу отскоктор болот. Ошондуктан биз уровеньди сразу кое бербей ачышыбыз керекпиз да. Уровень жакшы болсо да, ошол уровеньден ачышыбыз керекпиз. Экинчи сделкабызды дагы успешно плюска жаап атабыз. Экинчи сделка менен эле биз балансыбызды $20 $73 көтөрүп коет экенбиз, достор. Так, акыркы секундтар и есть, достор. Экинчи сделкабызды дагы плюска жаптык. Так, эми болсо 73 дагы бир жолу ва-банк ачабыз. Башка котировкадан. Кийинки валютная пара канадец швейцарский франк OTS. Бул жакта мындай на глаз көрсөк болот. Бул жерде бизде подъем болуп келип туруп азыр график токтоп атат. Бул ушул уровеньде да. Бул жакта бизде мынакей уровень мурда бар экен да. Ушул уровеньден бизде мурда резко подъем болуп көтөрүлүп кетиптир да мынакей ушул жерден. И азыр бул уровень сопротивление болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн бул жакта биз азыр сатууга ачышыбыз керекпиз 1 мүнөткө. И бул жакта биз ушул уровеньди белгилеп коебуз. Мынакей. Ушул жерден биздин графигибиз азыр астыга түшүш керек да. И приблизительно мондай карап көрсөк болот, графигибиздин кыймылын да. Прям мондай плавно көтөрүлүп келип туруп, азыр плавно биздин графигибиз бул жакта токтоп мондай түшөйүн деп атат да. То есть тоже мындай логично дагы ачып, графикти карап логично ача берсек дагы болот да, кээ бир моменттерде да. Тоже плюстарды берет. То есть бул жакта мен еще
байкашым боюнча именно бул жакта мурда ушундай уровеньди белгилеп кетиптир да, мынакей көрдүңүздөрбү. То есть ретест кылды, үстүдөн келди дагы и резко подъем болуп кетти да, көрдүңүздөрбү. Бул дагы уровень болуп саналат да. Вот. Даже кичинекей белги да болсо да ошол дагы чоң ролду ойноп калат да. Ошондуктан бул уровеньдерди дагы белгилешибиз керекпиз. Так, 5 секунд и үчүнчү сделкабызды дагы плюска жаптык. Плюс $141 56 цент болду. Так, бул биздин үчүнчү сделкабыз, эми болсо төртүнчү сделкамды, решающий сделкам достор, евро долларды OTS-тен мен индикатор жардамы менен ачамын. Индикатор аллигатордон. Бул жакта бизде кесилиш болуп атат. Үстүдөн астыга кесилиш болуп атат и как бы бизде бул жакта паттерн молот сыяктуу болуп атат да. То есть накопление болуп келип туруп эле бул жакта бизде мына уровеньдер бар экен. Ушул жактан ушул жака чейин түшүшү мүмкүн. Бизде тоже мынакей паттерн молот да. То есть моундай келип туруп эле и подъем болуп аткан моментте бул жакта вроде бы да уровень поддержкадан бизде тренд алмашып кетип аткан сыяктуудай болуп атты. Бирок какой-то момент резко моундай падение болуп айланып баштады да. То есть бул паттерн молот болуп калат да. И бул жакта падение болуп кете бериши мүмкүн. Могул астыңкы уровень поддержкабызга чейин да. Ошондуктан биз бул жакта дагы индикатордун жардамы менен подкреплять этип атабыз бул закономерности да. Бул жакта бизде мына поддержка и как бы ушул уровеньге чейин дагы бир жолу келип кетейин деп чечиптир да. Мынакей кесилиш болуп атат индикаторубуз и бул төртүнчү сделкабызды дагы плюска жаптык достор. Плюс $271. Дагы бир жолу ачайлы. $271 8 центке. То есть уже бул башка валютный парага түшүбүз керек болуп калды. Бул жакта уже биз уровеньди отрабатывать эттик. Давайте жакшы точканы дагы бир жолу табайлы. Так, төртүнчү сделкамды австралиец, канадец OTS-тен ачамын. Бул жакта мен индикатордун жардамы менен эмес, а мындай өзүмчө анализ менен ачамын жогоруга да. Так, бул жакта бизде кандай картина болуп атат? Бизде бул жакта тренд восходящий болуп атат и бул жерде мен могул просадкалардан ачып атам. Мынакей могул просадкаларды күтүшүбүз керекпиз и ушул просадкадан ачышыбыз керекпиз да. Негизинде тренд бизде мына восходящий болуп кетип атат. Мынакей көрдүңүздөрбү, мен линияны койдум. Могул жерден баштап, мынакей биринчи минимум да, далее могул жерде экинчи минимум экен. Ушул жактан линияны түптүзүнөн койгондо, түптүз ушул жака келет экен, көрдүңүздөрбү? Ушул жерден мен түшүндүм, график азыр кайра трендти улантат деп, и сделкамды мен бул жакта жогоруга ачып атамын да. Вот, и давайте байкайлы, кандай болуп чыгып атат экен. Бул биздин уже канчанчы сделкабыз? 1, 2, 3, 4, 5-чи сделкабыз экен достор. Так, акыркы 10 секунд и, блядь, 7, 5, 3, есть! Плюс достор. Плюс $521 көтөрүп койдук достор. Ушундай разгон достор болгону 5 сделка менен, 5 туура анализ менен достор биз $20 $521 көбөйттүк достор. Бул канча процент деп сурап атсаңыздар, бул 5000% болуп калат да, если мындай адашпасам. 5000 же 50000% болуп калат экен прибыли. Ушундай сурооңуздар болсо достор, канал катталабыз. Канал Нурсултан Трейдер KG жана телеграмыбызга дагы сөзсүз түрдө каттала кетебиз. Ссылкалардын баардыгы ушул видеонун описаниясында болот же комментариянын башында болот достор. Сиздер менен мен Нурсултан бүгүнкү кечки стримде жолугушабыз жана бүгүнкү сессиябызда да жолугушабыз.